Рахмат. Кейінгі сөз Жұмабеков Дастанбек Артысбековичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Жанарбек Кубанович, могу 46 беренеге шаардын мэринин кызмат ордуна талапкерлерге коюлуучу талаптар деп турат да. Азыркы редакциясына жок, бирок сиздер өзгөртүү киргиздиңиздер да 35 жаштан төмөн эмес жана 65 жаштан ашпаган адамдар ээлей алат деп. Бул парок кайдан келип чыкты да, эмне себептен? Жаш курак жөнүндө айтасызбы, Дастан Арсбекович? Ооба, киргизип атасыздар. Эми кичине тажрыйбалуу болсо, бир энергиялуу болсо, бирок ошол эле убакта басып өткөн жолу болсо деген ойдо ушул жаш курагын эксперттер менен кеңешип алып чыкканбыз. Бирок азыр эле мына Руслан Шергазиевич дагы айтып өттү. Жаш куракты бир аз көтөрүп, анан түшүрүп, жана 35тен бир аз төмөнүрөөк түшүрүп, 65тен бир аз жогору көтөрүшүбүз керек деп бизге кат жүзүндө да сунуш келди. Ошондой кылабызго деген ойдомун мен. Негизи Конституцияга да карама каршы келип калаткан экен, президенттин жаш курагы каралган эмес да. 35 жаштан өйдө, бирок өйдөнкү жашы каралган эмес. Туура, президентке 35 жаштан да. Бирок канча жашка чейин көрсөтүлгөн эмес. Бирок сиздер мэрге көрсөтүп койдук да, ушу туура эмес болуп калат да. Туура, 65 жаш дегенге мен деле каршымын, анткени азыр 65 жаштагы адам мындай чуркап жүрөт. Ошол үчүн алып жаштар колдонулбаган жана жаңы технологияларды ограниченияны алып коюш керек деп ойлойм да, таптакыр эле. Өйдөнкү жагын. Туура, ага чек кереги жок го менимче. Адамдардын укугун тейлөшүбүз керек. Болом деген киши кандидатын кое бериш керек талапкер деген. Туура. Ошол сунуш. Анан кийин чакыртып алуу жолуна кандай деп айтып кеттиңиз? Мэрди кайсыл учурда чакыртып алсак болот? Чакыртып алуу боюнча эми жалпы шаар тургундары шайлагандан кийин чакыртып алуунун процедурасы бир аз татаал болуш керек. Ошон үчүн мен шайлоочулардын эмес, шайлоого келип катышкандардын жарымынан көбүнүн колу менен болуш керек деп ойлойм. Мисалы 104 000 адам келиптир, 52 000ден ашуун адам кол чогултса, бул эми абдан кыйын. Билесиңер, кол чогултуу деген татаал. Ошону шаардык кеңешке алып келип, анан шаардык кеңеш борбордук шайлоо комиссиясына ошол токтомду жибериш керек деп жаздык. Анда дагы ушу мыйзамды сиз жакшылап жаздыңызбы, карап койсоңуз да болмок да, бирок ушу берене турат. Ошону алып коюш керек да. Мына сиз айта алган жоксуз. Туура, 24-беренен айтасызбы? 24-түн 3-пунктунун 1-часында Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары жалпы санын аны азыр алып коюп эткенбиз, эми экинчи окууда алып коюп эткенбиз да, биринчи окууда алып койгонго азыр. Ошо эмне кирип калган дейм да, сиз ушуну айтпай атасыз, ушуну киргизбей эле коюш керек эле да. Эгерде эл тарабынан шайланган мэр болсо, анда ал коомчулук өзү чечиш керек, же болбосо кылмыш иши жасалса, аны жеринен кармалса, ал жоопкерчиликке тартылат, соттун чечими чыкканда анын статусу алынат деп. Туура, ушул эки нерсе гана негиз болуш керек. Жанагы биринчи пункт ашыкча биз аны алып салабыз. Анан кийин ашыкча койсо кайра эле элдин мээнети менен шайлап келип эле, анда кеңешке салып берип коюп атабыз да. Анда бул жерден демократия кетип калат. Бул жерде уже личный интерестер болуп калат. Кеңеш менен личный интерестер менен иштеп кетет, туурабы? Туура. Ошол үчүн мен сунуштайм, эми башкы мыйзамыбызда да конституцияда турат. Эми ошону кантип бөлөбүз? Мен ошого мындай президенттик аппарат тарабынан ошол айтылат болуш керек. Баягы статусу бар шаар, Бишкек жана Ош шаар деп эгиз кылып коюп койгон да. Сизге бул мыйзам кабыл алып берсек, ошондой эле келет болуш керек. Баягы Бишкек жана Ош шаарлары республикалык маанидеги шаарлар болуп саналат. Анда өткөрсөк экөөнү тең өткөрүш керек, болбосо жок депчи. Анан сиз да ушуну акылдашып, ойлонуп иш кылып, эгерде экинчи окууга администрация макул болсо, анда Ош шаарында көрсөтүш керек. Анан эң негизгиси, эми кыргыз тилин билүү зарыл деп туруп киргизип койсок. Кандай дейсиз? Туура. Талапкерлер кыргыз тилин билүү деп туруп, комиссия тилинен өтүп, анан кийин кандидат болсо деген кыргыз тил боюнча киргиземин. Туура, экзамен берет, анан ошондон кийин өткөндөн кийин деген талап сөзсүз болуш керек да. Мен ошону экинчи окууга сунуштаймын, анда. Түшүндүм сизди. Ошону эске алсаңыз. Анан эми мыйзам өтүп калса, муну да көрөлү, эл шайласын, мэр балким жакшы иштейт,
гүлдөтөт. Ошо тилекте бололу. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Рахмат. Жанар Кубанычевич, сиз айтсаңыз, эмне үчүн Бишкек эле шаары, эмне үчүн Ош жок? Сиз Ош шаарында окугансыз, Ош шаарында чоңойгонсуз, Ош шаарын аябай жакшы билесиз. Эмне үчүн Ош шаарын кошподуңуз? Азыр бул жерге келип сиз айтып атасыз, депутаттар сунуш берсеңиздер, экинчи окууда карап көрөлү, болсо кошпойлу деп атасыз да. Эмне үчүн сиз өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз? Жеке оюм, мен чын эле ошо Борбор шаарында бир 5 жыл 10 жыл ошол үлгү көрсөтүп жакшы иштегенден кийин анан башка шаарларга, Жок, Ош шаары боюнча айтсаңыз. Ош шаарына анан өтсөк деген оюм бар эле менин. Чын эле оюм ушундай. А бирок азыр депутаттар кат жүзүндө сунуш берип атат, эми экинчи окууга киргизебиз. Ачыгын айтсаңыз, ачыгын. Мындай ачык айтыш керек да, бул мыйзам жазгандан кийин так даана айтыш керек да. Анан эми Ош шаарын бөлүп коюп, өөндөп койгон, өзүңүз Оштук болуп туруп анан кийин Ош шаарында окуп туруп, чоңоюп туруп айтпай койсоңуз болбой калат го. Эми Ош шаарында эле Айбек Алтынбекович, мына депутаттардын көбү айтып атат, кошулат. Менимче анча-мынча кооптонгон маселелер болушу мүмкүн деп ойлошу мүмкүн, бирок андай болбойт. Ошон үчүн кооптонууга чоң негиз жок. Жанар Кубанычевич, 20-жылы өзүңүз митингге чыгып, бийликти алмаштырганга чоң жардам бердиңиз. Жаңы бийлик орношту, жаңы мыйзам, баш мыйзамыбыз мына 2 жыл болду, кабыл алды, иштеп атат. Бир адамга бийликти бердик. Биз эми убакыт бербейлиби? Бир 5 жыл иштебейби? Ушул баш мыйзамыбыз дагы, президентибиз дагы иштебейби? Жок, бул баш мыйзамга эч кандай каршы келбейт. Иштей берет да, президентке кайрат күчтүү менеджерлер, күчтүү саясатчылар мэр болуп кетсе кайра жакшы эмеспи мындай? Колуна кол, бутуна бут шайланып эле келсе, жакшы болуп кетет деген ойдон алыс болуш керек, Жанар Кубанычевич. Мына айыл өкмөттөргө шайланып келип, өзүңүз айткандай виза кое албаган айыл өкмөт башчылары азыр мына чекеден кетип атат, азыр өзүңүз билип атасыз. А сиз эми кооптонгон боюнча, мен сизге айтып коеюн, Жанар Кубанычевич, Кыргыз мамлекетинде 80ден ашык улут жашайт. Алар бардыгы Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелет. Ошол жарандардын бардыгы Кыргыз мамлекетинин экономикалык жактан, саясий, маданий жактан өнүп өсүшүнө жардам бериш керек, иштеш керек, эмгектениш керек. Ошон үчүн бул мыйзамды бул редакциясында мен колдой албаймын. Эгерде сиздин чыныгы оюңуз болуп, эки шаарды чогуу алып келгениңизде, же болбосо урматтуу биздин Талайбек Насырбекович айткандай, Бишкек шаарын эмес, башка бир шаарды пилоттук негизде алганыңызда мен сизди колдомокмун. Рахмат. 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 Кийинки сөз Талиева Камила Абдразаковнада. Рахмат, Жанар мырза. Мунугу мыйзам долбооруңардын ниети жакшы, чынында. Ниет абдан жакшы да, ушул шаарда бир өнүгүү болсо экен. Биз дагы муну 21-кылымдын Борбор шаарын айлансак экен деп, бул 20-кылым менен эле калып калды биздин шаарчы, Борбор калабыз. Анан мунугу жерден мен бир нерсени айткым келет да, 46-беренедеги жанагы жаш боюнча, жаш курагы боюнча. Сиз бир аз кетенчиктеп атасыз, 35 жашты дагы өзгөртсөкпү? Жок, өзгөртсөңөр болбойт. Себеби юридикалык жактан да алып карагыла. Муниципалдык кызматта 10 жылдан кем эмес деп атасыңар. 23-үндө жогорку окуу жайды бүтсө, 10 жыл иштегенде 33 болот да. Ошол 35 эле калтыргыла. Бул эми бул жерде андан жаш 28-30 болсо эми бул Борбор шаар, бул абдан эл жыш жашаган, элдин тагдыры турат бу жерде. Бул ушул жагын эске алгыла. Анан кийин 65 дегениңер эми албетте чек койбой эле койсо болот буга. Бирок 35 жаш дегениңер туура. Муниципалдык кызматта шаардын мэри боло турган киши 10 жылдан кем эмес иштеш керек. Бул мамлекеттик кызмат менен муниципалдык кызмат экөөнүн ортосунда да айырма чоң. Мына бүгүнкү күнү кичинекей шаарларыбызга муниципалдык кызмат жөнүндө түшүнүгү жок. Анан өндүрүштүк шаарларыбыз бар. Производство жөнүндө түшүнүгү жок. Жарандарыбыз барып мэр болуп калганда кантип иштейт? Кыйналат. Мен кимдир бирөөнүн атын атагандан алысмын. Бирок бул жерде мамлекеттик кызматка коюп атканда
Бул өтө маани берип өзгөчө көңүл буруш керек шаардын мэрлерине. Муниципалдык кызмат жөнүндө билими дагы болуш керек, тажрыйбасы да болуш керек да. Мына ушул муниципалдык кызматты сөзсүз түрдө мен абдан акцент коюп айтат элем. Анан эми бизде мына тиги шайлоо жолу менен эле мэр келип калса шаар дүркүрөп кетет деген бул дагы кичине романтикага жакын да. Биз мына кайсыл учурда иштегени маанилүү эмес. Нариман Түлөевдин учурунда шаар кандай тазаланды эле. Факты бул, тарых өзү мындай аны салыштырып коет экен да. Бүгүнкү күнү шаарыбызды карагалачы. Акир чыкырдын шаарына айланды. Акир чыкыр мусорго толгон шаарга айланды. Ушу жарбай койдук да мэргечи. Мен эми бул бир шайлоо менен эле ушул келет дегенге деле мындай бул жерде кадрды туура тандоо керек. Мен мыйзамыңарга мындай бир кусаматтыгым да жок, каршылыгым деле жок мындай алганда. Бирок мааниси кадрды туура тандоодо жатат. Маселенин баары эми албетте бул азыр депутаттардын тиги добуш берүүсү менен чечилет. Мен да бир аз эканчы болуп турамын. Шаарда тазалык болуш керек, шаардын чарбачыл болуш керек. Биринчи кезекте билимден сырткары, тажрыйбадан сырткары чарба. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалидин Пайыздинович. Рахмат, ассаламу алейкум. Жанар Кубанычевич, бул мыйзамды мындай өзү биз эми башыбыздан өткөргөнбүз. Шайлоо менен келген бул биринчиден жоопкерчилик кичине көбүрөөк болот. Себеби азыр мына коллегаларым айткандай, шаарда бул чоң шаарды биздин көркүбүз шайлоо менен келсе, ошо шайлоочулардын алдында, шаар тургундарынын алдында мэрдин жоопкерчилиги бир топ көбүрөөк болот. Эми азыр өзүңүз көрүп атасыз, көп жерлерде мына кече өкмөт башчыбыз дагы айланып тротуарларды көрдү. Өткөндө да биз айттык эле, тротуарлардын жолдун боюндагы көп кемчиликтердин баары көрүнүп турат, бирок билбейм мэрия көрбөйт да аны. Карапайым эл көрүп атат. Анан жанагы чызыктарынан өткөндө дагы өткөрмөлөрү дагы өтө мындай ыңгайсыз абалдарда да. Ошондуктан эгерде сиз айткандай бир чарбакер, мындай бир креативный ойлонгон, жакшы мэр келип калса, ал жаш курагынан эмес. 35 жаштан, балким 70 жашта деле мындай күчү толуп, анын эмгек тажрыйбасы толуп турган болсо, ал киши ошол нерсени уюштурганга негиз болот эле да. Анан бизден азыр шаарыбыздагы көп аялдамаларды караңыз. Аялдамаларда жаан, кар жааса, бардыгы ошол жерде отургандардын ким отурса дагы суу болот. Мындай кичине бир өсүшүбүз керек да жакшы жагына. Биз ошо илгерки эле архитектуралык шаардын дагы эмесине дагы көңүл бурбайт. Ошондуктан эгер шайлоо менен келсе кичине бир өзгөрүү болобу деген элдин да үмүтү, менин да үмүтүм бар. Ошондуктан мындай кесиптештерди айтып кетет элем. Шайлоо менен келгенде кичине жоопкерчилик көбүрөөк болобу деп. Жанар Кубанычев, ушуга жанагы 65 жаш дегенди алып эле койсоңуз, экинчи окууда алып эле койсоңуз, анан Ош шаарын дегенди туура Ош шаарында кошуп койсоңуз, Бишкек менен Ош шаары мындай эгиз козудай бир экөө тең өсүш керек. Ошол жакшы болот эле. Мына биз деле Ош шаарын азыр көрүп атабыз. Азыркы мэрлер аракет кылып атат, но бирок элдин алдында жоопкерчилиги мындай андай деле сезилбей атат да. Себеби ошо Ош шаарынын тегерегиндеги жолдорду караңыз, арыктарын караңыз. Азыр кесиптештерим айткандай, ыпырынды мусорлардын баардыгы мындай көзгө илинбей атат да. Эми шаар болгондон кийин тазалык болуп, кооз болуп, биздин көркүбүздө келген коноктордун баардыгы ушу эки шаарга келет, Бишкек, анан Ошко. Ошондуктан бул мыйзамыңызды кичине экинчи окууда сунуштарыбыз бар, колдойбуз. Чоң рахмат, Жалалидин Пайыздинович. Сиз айткандай, шаарды башкарам деген адам 2-3 кишинин эле көңүлүн алсам болду. Мен кызматымда кала берем дебей, мен шаардыктардын көңүлүн алышым керек, ошолорго жагышым керек деп, ошолорго отчеттуулугу күчөп, күнүмдүк жасаган ишин отчетун берип ушинтип туруш керек деген ойдомун. Экинчиден, жаш курак боюнча абдан туура айттыңыз.
депутаттар дагы туура белгилешти. Малайзиянын мурдагы премьер-министри Мухаммед Махатхир 91 жашында түрмөдөн чыгып, өзү партия түзүп, утуп алды. Өзү премьер-министр болду 91 жашында. Азыркы мына Туркиядагы шайлоодо 70ке мына бир аз калган Эрдоган, 80деги Кылычдароглу мисалы. Көп мындай карасаңыз, ушу 80-90 адам эми шайлоолор утуп атат. Ал баш мыйзамга дагы мындай каршы келип калат экен, жана жаш курагын чектегенибиз. Бирок биз ошол укук беришибиз керек деп ойлойбуз. Ким койсо кое берсин. Азыркы Камил Абдыразактын айткандай, балким Нариман Тулеев кайра чыгабы, балким бул жерде отурган Марлен Абдрахманович чыгабы, мындай билбейбиз. Дастан Бекешев турат берде мисалы. Менин фамилияларды атаганым туура эмес, бирок негиз айтам да, жаш курагына карабай шаардыктарга жаккан адам утуш керек деп ойлойбуз. Биринчи окуу бул эми, экинчи окууда дагы биз администрация менен, сиздер менен кеңешип, кайра дагы бышырып алып чыгабыз деген ойдобуз. Каршы добуш берем дегендерге бирок эч кандай таарыныш жок. Парламент үстүнө болуш керек. Рахмат. Мыйзам долбоору боюнча. Өкмөттүн өкүлүнө сөз. Мен урматтуу Жамиля Кубанычбековдун урматтуу депутаттар, мен кыска эле айтып кетейин. Финансы деп айтканда негизи Бишкек шаарында ЦИК боюнча маалымат 478.863 шайлоочу бар. Ар бир шайлоочуга $2 менен болжол менен кетет. Ошон менен Бишкек шаарынан только ошо шайлоого $1 миллион жакын ЦИКтин ушундай финансылык расчеттору бар. Андан 3 эле мезгилди белгилеп кетейин. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүн жана региондордун өнүктүрүүнүн бирдиктүү концепциясын жана аны ишке ашыруунун жол картасын бекитүү иштери аяктап калды. Бишкек шаарынын администрациянын чегарасынын тегерегинде 47 жаңы коңуш бар. Ошондо 500 миңге жакын эмес, 650 же 700 миң ушу шайлоочу болуп калабы деп. Ушуга байланыштуу өткөн шайлоолордо да ошо ЦИКтан алган маалымат боюнча 21-жылы президенттин шайлоосунда шайлоочулар 39% катышкан. 21-жылдын 28 ноябрда жогорку кеңештин депутаттар шайлоо партиялык тизме боюнча 33. Ошондо ар бир жана Кубанычбек да айтып кетти. Бүт азыркы ошо кыскарган болуп атат. Буга байланыштуу шаардын мэринин шайлоосунда бардык катталган шайлоочулар көп болсо 10-15% эле катталып атат деп туруп, өкмөттүн ошо корутундусунда жазылган. Ошону мен обязательно айтып кетейин дедим. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору боюнча суроо жооптор аяктады.